урматтуу айымдар. Бүгүн биз энергия боюнча сүйлөшөбүз. Адам энергияны каяктан алат, аны кантип адамдар бири-бири менен энергия урдашат, мына ушул боюнча бүгүнкү темада сүйлөшөбүз. Адамдар өйдө жак менен, Кудай менен айланышы болбой калганда, адамдардан энергияны сора баштайт. Мисалы, муну мындай психологиялык тил боюнча буну энергетикалык вампирлер деп айтышат. Мына ошол вампирлер адамдардан бири-биринен, же болбосо үй бүлөдө жубайлар бири-биринен кантип энергияны сорап алышат. Ошол боюнча бүгүн сүйлөшөбүз. Мен 7 жолун бүгүн тактап койдум. Ошол 7 жолу боюнча айтып берем. Биринчи бул түнт адамдар. Негизинен эле энергия соруу бул бала чактан баштап калыптанып калат. Анткени эгерде балдарга кичинекейинде жакшы көңүл бурулбай калса, сүйүү мерим жетпей кала турган болсо, анда ал кичинекейинен баштап көңүл бурдуруп өзүнө адамдар башка адамдардын энергиясын соргонго өтө баштайт. Мисалы, түнт балдар, эгерде араңыздарда бар болсо, түнт жүргөн балдар, адамдар, же болбосо коллегаларыңар, мына ошол түнт адамдар түнттүгү менен адамдарды өзүнө көңүл бурдуруп, көңүл бурган адамдардын энергиясын сора баштайт. Мисалы, чогуу бир жерде отура турган болсоңуздар, же болбосо жумушта болсоңуздар, түнт адамдарды биз сурай баштайбыз да. Бир жериң ооруп атабы, иштериң жакшыбы, үй бүлөңдө тынчпы, жана башка ушул сыяктуу көңүл бурдуруу менен алар адамдардын энергиясын соруп, өзүнө энергия топтошот. Түнт адамдар. Көбүнчө бул ушул бала кезден баштап калыптанып калат, анткени кичинекей балдар ата-эненин көңүл буруусуна аябай муктаж болот да. Ошол ата-эненин көңүл буруусу жакшы жетпей калганда, анан улам жашы өткөн сайын, чоңойгон сайын ал ушундай энергетикалык вампирге айлана баштайт. Бул биринчи адамдар, түнт адамдар. Эгерде айланаңыздарда түнт адамдар болсо, балким өзүңөр түнт болсоңор, демек бул энергияны табигый жол менен өйдө жактан албай, бул адамдардан алып аткан, адамдардын энергиясын сорап аткан турбаймы деп түшүнүк алсаңыздар болот. Кийинки адамдар болсо, булар изилдөөчүлөр. Мисалы, арабызда бар адамдар бардык нерсени сурайт. Жумушуңду сурайт, үй бүлөңдү сурайт. Адамдын ушул суроо жолу менен адамдын мындай көңүлү ооруй турган, жүрөгү ооруй турган эң алсыз жерин таап алып, ошо адамдын алсыз жерин таап алганда, адам мындай бошоп, аурасын ачып, ыйлагысы келип, же болбосо дагы бир даттангысы келип, мына ушундай көрүнүштөр болгондо, ал изилдөөчү адам дагы ошол адамдын энергиясын өзүнө сора баштайт. Буну дагы байкап көрүңүздөр. Бул мисалы жубайлар арасында болушу мүмкүн. Жубайлар арасында бири-биринин ошол жетишпеген жагын, алсыз жагын билишет да, ошону менен критикага өтө баштайт. Мисалы, көп эле кездешет, эркектер аялдарына мындай үстөмдүктөрдү көрсөтүшөт. Мисалы, сенин колуңдан келмек беле, сени ким укмак эле, сен эч нерсени жасай албайсың, жана башка ушул сыяктуу адамдын эң ооруй турган жерин таап алып, анан ошол нерседен алар энергия топтой алышат. Булар көбүнчө ошол критика менен адамдарды көбүрөөк критикалайт да. Критикалаганда, мисалы, мындай болот. Эгерде ал ошол критика алып аткан адамды байкасаңыздар, өзүндө боштук болот, көкүрөгүндө, ички жан дүйнөсүндө боштук болгон үчүн, энергиясы жок болгон үчүн, башка адамдарды критикалоо менен
башка адамдар сыноо менен дагы бир башкача бир өзгөчөлүктөр менен ал адамдын энергиясын сора баштайт. Мисалы бул нерсе бүгүнкү күндө социалдык тармактарда аябай көп кездешет. Мындай атактуулардын сүрөттөрүнө, алардын жазган постторуна же болбосо кыймыл аракеттерине көптөгөн критикаларды жазышат да. Мындай карап көрсөң, алар өздөрү бир эч нерсеге деле ийгилик жараткан эмес, өздөрүнүн жашоосу деле анчалык өздөрүнүн көңүлү тое турган жашоодо эмес, башка адамдарды критикалап, аларга сын тагып, туура эмес мындай кир сөздөрдү айтып, мына ошондон алар энергия топтошот. Эгерде бунун арасында сиз да болгон болсоңуз, анда өзүңүзгө анализ жүргүзө баштаңыз, түшүнүк ала баштаңыз. Андан кийинки адамдар булар байкуш боло берген адамдар. Булар кимдер байкуш боло берген адамдар? Алар дайыма коллективдин арасында, коомдун арасында, же болбосо үй бүлөдө деле дайыма ал байкуш боло берет. Мисалы, ишим жүрбөй жатат деши мүмкүн. Ал дайыма жардам сурай бериши мүмкүн. Өзүн жабырлануучу катары көрсөтүп, башка адамдардын көңүлүн бурдуруп, мен байкуш болуп калдым, мен ушундай болуп кыйналып калдым, жана башка ушундай нерселер менен көңүл бурдуруп, адамдардын энергиясын булар дагы сора баштайт. Бул нерсе карап көрсөңүздөр, мындай адамдардын боорун оорутуп, ыйлагысы келип, бир жашоодогу болгон бир кыйынчылыктардан улам балким болушу мүмкүн, же болбосо кичинекейинен эле кээ бир балдар ушундай болот да, бир байкуштай болуп, ошол аркылуу алар дагы энергияны сора баштайт. Бунун баардыгы адамдарда кичинекейинен, бала чактан баштап калыптанып калган нерселер. Буну менен адамдар түшүнбөй эле ушул жолго бара беришет. Анткени кичинекей чактан баштап биздин жашоого болгон жашоонун образы бизге калыптана баштайт дагы. Эгерде ата эненин мээрими, көңүл буруусу жакшы жетпей кала турган болсо, биз ушул энергетикалык вампирге айлана баштайбыз. Дагы барго, көчөдө отуруп акча сурагандар, өзүнүн жашоосунда болуп аткан нерсенин баардыгын байкуш болуп адамдарга айта берген, бир жери ооруган болсо аны кечке айта берген, ошого окшогондордун баардыгы булар энергетикалык вампирлер. Ошондой адамдар менен сүйлөшкөндө байкасаңыздар, кадимкидей чарчап, уйкуң келип, башың айланып, ушундай бир алсыз акыбалга келип каласың. Бул учурда сиздин энергияңызды байкуш болуп аткан адам, жабырлануучу болуп аткан адам энергияңызды соруп алган учур болот. Андан кийинки төртүнчү бул коркутуучу болот. Коркутуучу булар кандай болот? Үй бүлөдө, коомдо деле бир кичинекей нерсени көрүп калса деле, эгерде бир маселе жарала турган болсо, ал адам коркутуу жолу менен, кыйкыруу жолу менен, ачууга алдыруу жолу менен, агрессия жолу менен адамдардан энергия алат. Мисалы, ошол эле үй бүлөлүк мамилелер арасында ошол нерсени мындай сүйлөшүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен чечише турган нерсени алар коркутуу жолу менен, кыйкырып, мен сени мындай кылып коем, андай кылып коем. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда деле мындай адамдарды жолуктурууга болот. Жана башка ушул сыяктуу бүгүнкү күндө коомдук транспорттарда ушундай учурлар көп кездешет. Чыр чыгарып ийген адамдар да, булар кичинекей нерседен чоң нерсени чыгарып, ошондон энергия алып, анан отуруп калган адамдар дагы бул энергетикалык вампирлер болуп эсептелинет. Мына ошолордун баарын байкап жүрүңүздөр. Эгерде сизге өзүңүзгө, биз коомдо жашайбыз, каерде энергия аз жетпей турган учурда, өзүңүздүн энергияңыз аз болуп аткан учурда, ал энергия сиздин жашооңузга, сиздин алдыга койгон максат пландарыңызга жеткизе турган энергияны башка адамдар ушундай жол менен урдап алышат.
соруп алышат алар. Андан кийинки бул 5-чи көп сүйлөгөн адамдар. Байкайсыздарбы? Мисалы тойлордо же болбосо бир чогулушууларда байкасаңыздар, кээ бир адамдар башка адамдарды укпай эле өзүнүкүн эле сүйлөй берет. Башка адамдарга сүйлөө учурун дагы бербей көп сүйлөгөн адамдар. Бул кичинекей балдарда дагы бар, анан чоң адамдардын арасында дагы көп сүйлөйт. Айта берет, анын сөзүн бирөө угуп атабы, уккан жокпу, керекпи, керек эмеспи, сүйлөп, анан элдин энергиясын топтоп алгандан кийин унчукпай отуруп калат. Мындай адамдар ошо тойлордо же болбосо мындай майрамдарда, адамдар чогулган жерлерде, көп чогулган жерлерде көп сүйлөө аркылуу башка адамдардын энергиясын топтоп алат да. Мына ушундай нерселерден дагы байкоо жүргүзсөңүздөр болот. Андан кийинки 6-чы бул баарына жардам бергиси келип, өзүнчө сактоочу болгон адамдар баардыгына жардам берип атып эле өздөрү ушундай башка адамдардын энергиясын сора баштайт. Мисалы, кайсыл жерде баланс болот энергетикалык, биз дайыма энергия менен алып кайра бөлүшүп турабыз. Мисалы, азыр сиздер көрүп атасыздар, мен сүйлөп атам, биздин арабызда энергия алмашуу жүрүп атат. Качан энергия алмашуу баланска келет? Эгерде угуучу адам, аркы жакта турган адам сизге суроо талабы менен кайрылганда. Мисалы, ал сурабаса деле, керекпи, кереги жокпу, баардыгына ашыкча көңүл буруу, ашыкча камкордук жасоо дагы ошо камкордук жасап аткан адам өзү башка адамдардын энергиясын соруп алат. Түшүнүктүү болдубу ушул жер? Ошол себептен ашыкча башка адамдарга керекпи, кереги жокпу, ашыкча камкордук көрүүнүн дагы зарылчылыгы жок. Анда биз дагы балансты бузуп алабыз дагы, же болбосо энергия беребиз, энергиябызды урдатабыз, же болбосо өзүбүз башкалардын энергиясын соруп алабыз. Андан кийинки бул 7-чи энергия топтоонун дагы бир жолу бул орусча айтканда вульгарность деп коет. Мисалы, кээ бир кыздарды карап көрсөңүздөр, эркектер деле ачык көп кийинет, ачык, кыска кийингендер, өтө ачык макияж жасагандар, өтө көп боенгондор, денесине татуировкаларды жасаткандар, мына ошолордун баардыгы аларга энергия жетпеген үчүн, алар ичинде боштук болгон үчүн башка адамдардын көңүл бурдуруусу менен өзүнө энергияларды топтой алышат. Мына ошол мисалы ошол кыздарды карап көрсөңүздөр, алар өздөрү түшүнүшү деле мүмкүн, түшүнбөй деле калышы мүмкүн. Кыска, ачык, мындай жарым жылаңач кийинген кыздарды байкасаңар да, көчөдө өтүп баратканда баардык адамдар карашат. Улуулар дагы, кичүүлөр дагы, аялдар дагы, эркектер дагы. Мына ошону элдин баарын өзүнө көңүл бурдуруусу менен алар башка адамдардын энергиясын өзүнө топтошот. Мисалы, улгайган чоң энелерди көрсөңүздөр, мисалы коомдук транспорттарда же болбосо подъездин алдында отуруп алган, аябай боенуп алган, кирип чыккандарды сүйлөшкөн, баардыгын мындай талкууга алган чоң апалар дагы булар энергетикалык вампирлер болуп эсептелинет. Ошол эле учурда ачык кийинген, мындай элдин көзүнө бат урунган, бат көңүл бурдурган адамдар, коомчулукта дагы бар узун чачтарды жазып жүргөн айымдар, кыздар, ушулардын баардыгы булар өздөрүнө энергия жетпегендиктен
маягында боштук, жан дүйнөсүндө боштук болгон үчүн башкалардын көңүлүн бурдуруу менен алар энергия топтошот. Мындай жолдор эң мындай төмөн энергия топтоонун жолдору. Мындай адамдарга кичинекейинен баштап жакшы көңүл бурулбай калганда, эгерде ата-эне балдарга жакшы көңүл бурбаса, жакшы мээрим көрсөтпөсө, алар кичинекейинен баштап эле энергетикалык вампирлерге айлана баштайт. Башка адамдардын көңүл бурдуруусу менен, өтө тентек балдар дагы көңүл бурдуруусу менен өздөрүнө энергия урдашат, энергияны топтошот. Мына ушундай бүгүнкү күндө 7 ушул энергия урдоонун адамдардын 7 жолун бүгүн түшүндүрүп бердим. Демек биз башка адамдардан энергия алуу бул эң эле энергия топтоонун төмөн жолдору болуп эсептелинет. Биз энергияны табигый жол менен бийик деңгээлде кандай кылып алышыбыз керек? Биз качан алабыз энергияны? Биз Кудай менен түздөн түз байланышта болгондо, биз Кудайга жашоого, деги эле баардык нерсеге мээримдүүлүк менен ыраазычылык көрсөтө алганда, биз түздөн түз өйдө жак менен, аалам менен каякта энергия көп болсо, ошол жак менен байланыш түзүп, биз энергия ала алабыз. Мисалы, буга намаз окугандар болсо, эгерде чын жүрөгү менен, түшүнүгү менен окугандар энергияны өйдө жактан алышат. Медитацияга отургандар түшүнүк менен, жаратылышка чыкканда, мисалы, жаратылышка чыкканда бир эле курсакты тойгузуп, шашлык ичип, же алкоголдук ичимдиктерди ичип, энергия ала албайбыз. Биз жаратылыш менен, жер менен, суу менен, бак дарактар менен байланыш түзгөндө биз ошондон энергия алабыз.